Арыбаңыздар, ардактуу биздин YouTube каналыбыздын угармандары, Капыр Мадаминов жана Батыров агайларыбыздын калемине таандык ой өрүшү Кургазор китебинен номер 17 сабак укмуштуу жаныбарлар деген тема тууралуу маалымат аласыздар. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Бүгүнкү чыгарылышта эмнелер тууралуу кеп болмокчу, сабактын планы менен таанышып алыңыздар. Биринчи жаныбарлар жөнүндө жалпы түшүнүк, экинчи алардын дене түзүлүшү жана жаныбарлардын укташы, жаныбарларды коргоо. Жалпы түшүнүк. Жаныбарлар өз алдынча аңдап билүү маселелерин кое алат. Дүйнөдө жаныбарлардын 2 миллион түрү бар. Ошолордун 47син гана адамдар колго үйрөткөн. Муну доместикация деп аташат. Цирктерде дрессировка менен атайын бир кыймылды кайталатып, жаныбарларды укмуштай өнөрдү жасаганга үйрөтүшөт. Эң байыркы жаныбар бул чаян. 250 миллион жылдан бери бар. Эң чыдамдуусу көп жашаганы бактериялар. Эң чоң коомдоштук түзгөн жаныбар термиттер. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, адамдын өмүрүн эң көп кыюучу жаныбар бул мителер, чиркейлер. Чиркейлерден жылына 2 миллион адам каза табат. Экинчи, дене түзүлүшү. Нерв системасы эң татаалы коңуздардын бири. Жердин магнит талаасына ыктаган нейрондору бары канаттуулар. Алар миграцияланганда ошого адашпайт. Эң ылдам чуркаганы кабылан, эң соргогу түлкүнүн балдары. Эң татымдагычы чөп жегичтер. Алар чөптөрдөгү фосфордун молдугуна карап 3000 километрге чейин жылып кетишет. Тиштери эң көбү үлүл, анын 25 000 тиши. Ал эми чиркейдин 47 тиши бар. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, дагы эң сонун маалыматтын бири, эң жыт сезгич бул бал арылар. Ал эми кулагы жогу бул чегирткелер. Алар буту менен угат. Акуланын скелети сөөк эмес, кемирчек. Ал эми кит сууда жашаса да, жабырасы жок, өпкөсү менен дем алат. Жарганат учуп жүрсө да сүт эмизет. Гибрид Түндүк Америкадагы деңиз үлүлү 3 сантиметр болуп, 2 ай балырларды жесе, калган убакыт күндүн нурун сиңирет. Эң коозу Япония кызыл турналары. Балыктар, жыландар териси менен суу ичет. Үчүнчү, жаныбарлардын укташы. Көңүл буруңуздар, урматтуу угармандар, эң сонун маалыматтарга ээ болосуздар. Эң көп уктаганы чычкан. Суткасына 20 саат уктайт. Ал эми эң аз уктаган жаныбар бул жираф. Суткасына 2 саат уктайт. Ал эми жыландар 3 жылга чейин уктай берет. Кумурскалар эч укташпайт. Ал эми аттар тик туруп уктайт. Балыктар көзүн жумбай укташат. 4-түнчү, жаныбарларды коргоо. Эң чоң жаныбарлар паркы Венсен. Эң чоң акулалар аквариуму. Сан-Диего шаарында крокодилдердин питомниги. Анда эмесе, урматтуу угармандар, ушуну менен бүгүнкү чыгарылышты жыйынтыктайбыз. Укмуштуу жаныбарлар деген темадан эң сонун маалыматтарды ала алдыңыздар деп ойлойбуз. Көңүл бургандарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабактардан жолукканча саламатта калыңыздар.